Алтынай Асаналиева 19 жашында Нарын шаардык сотунан ишмердүүлүгүн баштаган. 20 жылдан бери Нарын шаардык райондук облустук сотунда эмгектенип келген. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде ротация болуп, учурда Ош шаардык сотунда ишмердүүлүгүн улантууда. Ош шаардык сотуна ротация болуп келген судьялар ишти баштадык. 30 апрелде бизге указ чыккан болсо, майрам күндөрдөн кийин 10 майда жумушка чыктык. Ушул майрам күндөрдө ар бир ротацияланган башка жергиликтүү соттордон көчүп келип, 10 майда уже толук кандуу судьялардын баардыгы ишке киришип, иштерди кабыл алып башташты. Асаналиева менен катар Ош шаардык сотуна 23 судья ротацияланган. Жергиликтүү соттордун судьялары 7 облус жана Бишкек шаарынан келишкен. Ротация болгондо сөзсүз бул башка өзүнүн туулуп өскөн жеринен башка аймакта, башка областта, башка шаарда иштөө бул эң биринчиден кызыкчылыктардын кагылышын алдын алат да. Анткени тууган урук жок жерде ар бир судья албетте мыйзамды жетекчиликке алып, мыйзамды тутуп иштейт. Мыйзамдын негизинде иштерди карап, мыйзамдын негизинде соттук актыларды кабыл алат. Ротация кызыкчылыктардын кагылышуусун, коррупцияны болтурбоо максатында Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековдун сунушуна ылайык ишке ашырылган. Ротацияланган судьяларга мамлекет тарабынан шарттар түзүлүп, белгиленген өлчөмдө үйдү ижарага алууга кенемте төлөнөт. Президент Садыр Жапаровдун кол койгон жарлыгына ылайык жалпы Кыргыз Республикасы боюнча 312 сот ротацияланды. Ал эми Ош областтык сотунун райондук сотторуна 68 сот, анын ичинде Ош облустук сотуна 13 сот ротацияланып келди. Ротация сот системасын реформалоонун кадамдарынын бири болуп саналат. Коррупциялык тобокелдиктерди болтурбоо, жергиликтүү соттордун судьяларынын ичинде калыстыкты камсыз кылуу максатында республиканын бардык аймагында жүргөн. Юристтердин баамында буга чейин сотторго эл тарабынан бир топ нааразычылыктар болуп келген. Эми алардын ишеничин актап, эл менен тыгыз иш алып баруусу үчүн өлкө башчы жакшы ниет менен ротация системасын киргизип жатканын баса белгилейт. Жагдайлар да бар да. Бул деген сөз ал жерде тууган уруктары, тааныштары, дос жарлары ошол аймакта болуп калат дагы. Сот адилеттүүлүгүн ишке ашырганы бул эми адамдык факттары бар да. Ошол жерде дагы кичине бир кандайдыр бир тууганчылык маселеси да жаралып калышы мүмкүн болгон да. Ал эми бүгүнкү күндө ушул риск жокко чыгып атат дагы, бирок экинчи алымда соттордун материалдык техникалык базасы боюнча дагы карап жүрүш керек. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө мыйзамга ылайык мындай ротациялоо процедурасы эки тараптын тең судьяларынын макулдугу менен ишке ашырылат. Буйрук боюнча иштеп жаткан судьялар калган мөөнөтүн башка жергиликтүү соттордо иштеп берет. Зарина Рахманбердиева, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары.